Көп суроо келет го, намазымдан рахат ала албай калдым мурдагыдай. Өзүңүз деле өзүңүзгө эле суроо бериңизчи. Баштапкы сиз мусулмансыз, эч ким сизди капыр дебейт, аны мазхаб чаңгандар айтат. Сиз мусулмансыз, мусулман үй бүлөдөн төрөлгөнсүз, бирок намазга бел байлап, даватка чыгып, же илим окуганда алгачкы кезиңизди эстесеңиз, кандай рахат менен намаз окуйт элеңиз. Ушундай алдын ала даарат алып, теспеңизди тартып, мындай кылдат астейдил мамиле жасайт элеңиз да. Бүгүн адат катары сиңип, жөн эле ошо ибадаттын, биз сизди айта албайбыз, мындай сөлөкөт катары болуп калбаш керек да. Сүрөт бейнеси эле калбаш керек. Аны намаздын руху ыхлас кылат. Ошон үчүн намаздын ыхласын татуу, даамын татуу үчүн, үзүрүн жашоодо көрүү үчүн биз Кудай тыйган тыюулардан тыйыш керек. Тыйылыш керек. Андан тыйылбайын, аннык билиңиз, Кудай буйрган буйрукту аткарган күндө деле толук кандуу аткара албайбыз, анын үзүрүн көрө албайбыз биз. Кыйналып кетебиз. Неге бүгүн адамдар намазды өтө тез окуп калды билесизби? Бардыгын айта албайбыз, кыргызда айтат көпчүлүккө көрсөтпө дейт. Намазды тез окуп калганынын себебинин бири, ал окуп бүткөнчө кыйналып кетет, жүрөгү кысылат. Ошон үчүн тезирээк бүтүрүш керек болот. Намаз андай эмес эле да. Намаз рахат калташ керек эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалына баш баксак, Шамаил Мухаммадий деген китеп бар, имам Тирмизи раматулук шубастасында окутуп ижаза уруксатын берген. Ошол жерде келет да, куллама хазабаху амрун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башына ар кандай иш түшсө дейт, көйгөй, жакшы, жаман кабар келсе, фазаа иля-сола, намазга дароо кайрылар эле дейт. Ар бир намаз менен чечет эле дейт да. Бул жерде азыр сабактарда да аракет кылып атам, бул сыражидин дамыланын жакшы берекети. Ар бир колдон келсе сабак өтүүдөн алдын, баян айтуудан алдын 2 рекет намаз окуп, Кудайым ушул элге керектүү сөздү сүйлөт. Сабак бүткөндөн кийин Кудайым ушул сөздөрдүн жакшысын өзүң сүйлөттүң, ушул сөздү элге жайылт. Ихлас бер. Жөн эле болуп кетпесин, ихлас берип амал кылсын. Жаман туура эмес, пенде болгондон кийин пендебиз да. Жаман сөз болсо ал менден, напсымден, шайтандан болот. Кудайым ошол жерден унуттуруп сал адамдардын эсинен чыгарып. Деп адам ар бир иште 2 рекет намаз менен байланышып туруш керек. 2 рекет намазда сиз билбейсиз, биз билбейбиз. Кудайдын керемет сырлары камтылган да. Сиз үчүн 2 рекет намаз доо кылып атканда көктөн асмандан периште түшүп амин деп атпайбы? Элестетсеңиз, ошон үчүн Кудайдын шариаты менен эсептешип, буйруктарын илим окуп, таанып билип, илим билим окуш үчүн биздин устат имам дамыллардын эмгеги чоң. Аллахым ыраазы болсун. Канча жылдан бери ушул оор мээнетти жүктү аркалап келишет. Сиздер жардамдашып, дуа кылып, келип сабак алып, кадырлап, балдарды окутуш керек. Мисалы, биз улут болуп бөлүнбөйбүз да, билесиз, динибизде баардыгыбыз адам ата, оон эли барып да калабыз. Кудайым улут бирөөнү кыргыз, казак, өзбек кылып жаратканы жакшылыкты атаандашыш үчүн. Ошол өзбек туугандардын бир жакшы жери, мен Жалал Абадка Чубак устаздын кабырын зыярат кылып, былтыр илимий сапарга барганда көрдүм. Имамынын урматын жайына коет, дамылдалардын, устаздардын, аалымдардын, карикелердин урматын жайына коюшуп, мен көп нерсе. Анан сөздүн эки кылбай, сөзүнөн чыкпай, кандай болсо да ошо дамылдар менен келип кеңешип, анан сөз болду. Ошенткенде Кудайдын береке укту түшөт экен да. Айтайын дегеним, сиз Кудайдын шариатын эсептешиш үчүн буйруктарын таанып билишиңиз керек. Аны так билиш үчүн, адашып кеткен агымга кирбеш үчүн дамылдардын келип сураш керек. Демек түбү илимге келип такалып атат, илим алгандан кийин ошого амал кылыш керек. Анан ыйманга кан көрүп, көчмө медресе дават менен эсептеш керек болот. Бул жерде ошо маселе чыгып атат да, карасаңыз.